ГКНБнын мурдагы төрагасы Камчыбек Ташиевдин жактоочусу Икрамидин Айткулов 75 кат иши боюнча 1-май райондук сотунун чыгарган өкүмүнө карата Бишкек шаардык сотуна апелляциялык арыз берди. Айткулов апелляциялык арыз сотко жөнөтүлгөнүн ырастады. Бирок башка комментарий берүүдөн баш тартты. Азырынча бул иш боюнча калган 7 айыпталуучуда соттун өкүмүнө даттанган-даттанбаганы белгисиз. Эске салсак, 2-июлда Бишкек шаарынын 1-май райондук соту Камчыбек Ташиевди Жогорку кеңештин мурдагы төрагасы Нурланбек Тургунбек уулун жана Жогорку кеңештин депутаты Курманкул Зулушевди бийликти күч менен басып алуу беренеси боюнча күнөөлүү деп таап, ар бирин 4 жылга эркинен ажыраткан. Бүгүнкү күндүн маанилүү делген окуялар менен түз эфирде тааныштырабыз. Студияда Рахат Кыдыр Токтоева, саламатсыздарбы? Бүгүнкү чыгарылышта. Борбор Азияга бирдиктүү туристтик виза киргизүүнү Казакстан жана Өзбекстан колдоду. Ал кандай шартта ишке ашат? Бүгүнкү чыгарылышта кеңири. Өзбекстандан Кыргызстанга кандай жерлер өттү? Кабарчыбыздын репортажы. Эndi Кыргызстан жараны болушуга даярданабыз. Ошто 5 миллион жүргүнчүгө ылайыкталган аэробекеттин курулушу 50%га жетип калды. Азыр 60-70%ке даяр болуп калды десек болот. Коруктар жана жаратылыш парктарга 20 жылдык мораторий киргизилет. Бул коруктардын аянтынын кыскарышын алдын алат. Президент Садыр Жапаров кол койгон жарлыкка ылайык Омар Султанов Кыргыз Республикасынын Швейцария Конфедерациясындагы атайын жана ыйгарым укуктуу элчиси, Женева шаарындагы Бириккен Улуттар уюмундагы жана эл аралык башка уюмдардагы Кыргыз Республикасынын туруктуу өкүлү кызмат ордунан бошотулуп, Кыргызстандын Улуу Британия жана Түндүк Ирландия Бириккен Королдугундагы атайын жана ыйгарым укуктуу элчиси болуп тайындалды. Кытай-Кыргызстан Өзбекстан темир жолунун Кыргызстандагы бөлүгүндө курулуш иштери белгиленген графиктен бир аз алдыда жүрүүдө. Долбоордун өлкө аймагындагы бөлүгүнүн узундугу 304 чакырымды түзүп, учурда анын бардык багыттарында иштер башталган. Азыркы тапта туннелдерди, көпүрөлөрдү, жер төлөмдөрүн жана башка маанилүү инфраструктуралык объектилерди курууланууда. Адистердин айтымында Кыргызстан тоолуу өлкө болгондуктан бул долбоор эң татаал темир жол курулуштарынын бири болуп эсептелет. Ага карабастан иштер үзгүлтүксүз жүрүп, заманбап инженердик чечимдер колдонулууда. Жаңы темир жол Жаңы Жибек жолунун маанилүү бөлүгүнө айланып, өлкөнүн транзиттик мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтет. Ошондой эле эл аралык рынокторго чыгууга жаңы жол ачып, жүк ташуулардан. Ассаламу алейкум, жалпы кыргыз элим. Сиздерден жардам сурап кайрылып жатамын. 3 баланын жалгыз бой энесимин. Ортончу балам Умар 6 жашта, диагнозу ДЦП, врожденный паралич. Кайдыгер карабаган кыргыз элим. Уулум Умарга жардам бериңиздер. Балдарыңыздар оорубасын. Жараткан Аллах Таала өзүнөн башка эч кимге муктаж кылбасын суранамын. Уулум Умардын жок дегенде отуруп калышына жардам бериңиздер. Балам жок дегенде өзүнүн тамагын өзү ичкенге жардам бериңиздер, суранамын. Уулум Умарды таштабаңыздар. Учурда балам лечение алып жатат. Баламдын алган лечениясы токтоп калбаш үчүн жардам бериңиздер, суранамын. Түшкөн кирешени көбөйтүүгө өбөлгө түзөт. Россия Кыргызстандын экономикасына эң көп инвестиция салган өлкө болду. Улуттук статистика комитетинин маалыматына ылайык, быйылкы жылдын январь-март айларында Кыргызстан 387 миллион доллар чет элдик инвестиция тарткан. Анын ичинен Россиянын үлүшү 134 миллион долларды түзүп, жалпы көлөмдүн 1/3 ашыгын ээлеген. Инвестиция салган өлкөлөрдүн арасында 2-нчи орунду 80 миллион доллар менен Кытай, 3-чү орунду 38 миллион доллар менен Бириккен Араб Эмираттары ээледи. Жалпысынан чет элдик инвестициялардын көлөмү өткөн жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу дээрлик 100 миллион долларга көбөйгөн.
Кыргызстан менен Азербайжан расмий статистика тармагындагы кызматташтыкты кеңейтет. Бул багытта эки өлкөнүн статистикалык кызматтарынын ортосунда өз ара түшүнүшү жөнүндө меморандумга кол коюлду. Документ маалымат алмашууну жакшыртууга, эл аралык стандарттарды киргизүүгө жана социалдык экономикалык көрсөткүчтөр боюнча тажрыйба алмашууга багытталган. Меморандум Азербайжан президенти Ильхам Алиевдин Кыргызстанга болгон мамлекеттик сапарын алкагында түзүлдү. Анын негизинде тараптар биргелешкен долбоорлорду ишке ашырып, статистика тармагындагы байланыштарды мындан ары өнүктүрөт. Борбор Азия бир туристтик мейкиндикке айланышы ыктымал. Аталган чөлкөнгө Шенген сыяктуу бирдиктүү виза киргизүү маселеси каралууда. Демилге Кыргызстанга таандык. Бул аракет ишке ашса, туризм тармагына кандай таасир берет? Кенен кабарчыбыз баяндайт. Бир виза 5 мамлекет Борбор Азияга бирдиктүү виза киргизип, бир туристтик мейкиндик айлантуу талкууланууда. Садыр Жапаров көтөргөн бул демилгени чөлкөмдүн эки лидери колдоого алган. Кыргызстан выступил с инициативой о введении единой туристической визы. Кыргызстан Борбор Азия мамлекеттерине барууну каалаган чет элдик жарандар үчүн бирдиктүү туристтик визаны киргизүүнү сунуштаган. Мен урматтуу Шавкат Мирамоновичке жана Касым-Жомарт Кемелевичке бул демилгени колдогондугу үчүн ыраазычылык билдирем. Кесиптештеримдин мындан ары да колдоосун күтөм. Биздин мамлекеттердин тышкы иштер органдарына макулдашылган позицияларды иштеп чыгуу үчүн консультацияларды активдештирүүнү тапшырууну сунуш кылам. Эгерде бул демилгени бардык мамлекеттер колдосо, чет элдик эс алуучулар бир виза менен Кыргызстан, Казакстан, Өзбекстан, Тажикстан жана Түркмөнстанды кыдырса болот. Аны ишке ашыруу үчүн айрым маселелерди жөнгө салуу керек. Чек ара кызматы, миграция кызматтарынын маалыматтык базаларын баягы бириктирип, бир база түзүү маселеси жана ошондой эле виза саясатынын айырмачылыктары. Бул эгерде Казакстан Республикасы 80ден ашык мамлекет менен визасыз режим болсо, бизде 60тан ашык да, ошонун теңдештирүү жана ошондой эле ошо тариф, бирдиктүү тарифти, бирдиктүү визага бирдиктүү тарифти дагы макулдашуу маселеси. Региондун уникалдуу жаратылышы, бай тарыхый мурасы, улуу жибек жолунун изи калган шаарлары айрыкча европалыктарды кызыктырат. Азим мырза бир нече жылдан бери туристтер менен иштейт. Ал жай мезгилинде Кыргызстан, Өзбекстан, Казакстанды чет элдик эс алуучуларга көрсөтөт. Ал эми жаз, күз көбүнчө жергиликтүү туристтерди коңшу мамлекеттерге жөнөтөт. Өлкөнтөн чогуу көргүсү келишет. Бул мисалы Өзбекстандын культурно-исторический жерлерин, Казакстанда бул ал жакта жана Мангистау деген жер бар, анан Түркистан деген жерлер бар. Адан тышкары биздин границабыз менен алардын жана Каркара жакта көптөгөн көлдөр бар да. Кайынды, көлтөр, ошол жак аркылуу бизге келишет да. В основном жайында ошондой иштешебиз да. Туристический компаниялар өнүгүп жатат да, көбү деген жаш балдар. Казакстанды да, Өзбекстанды да жакшы билишет. Ошол үчүн үч өлкөдөн турларды өзүлөрү кылышат. Негизичи ал эми Өзбекстандан бизге келишет. Ал жактан биздин коллегаларыбыз бар, партнерлор, ал болсо бизге наоборот жөнөтүшөт да. Туризм тармагында эмгектенгендер учурда Борбор Азия тынчтыгы болуп, туруктуулук орногон чөлкөм катары туристтердин кызыгуусун арттырып жатканын белгилешет. Бирдиктүү виза режими бул региондун дүйнөлүк туристтик рынокто атаандаштыгын жогорулатат. Коңшулаш мамлекеттердин өзгөчөлүгүн айкалыштырган турлар эс алуучулардын агымын арттырат дешет. Борбордук Азия деп айтылганда бул биринчи жибек жолу деп эсептелинет да. Андан кийин маданий турлар болот. Ошол жерде биз коллаборация өткөргөнгө мүмкүнчүлүгүбүз болот да. Мисалы Өзбекстан эмне деген турпродукт сунуштайт. Бул биринчи жибек жолу, анан маданий жери болот да. Анан ошол жерден биз кызыктырып экотуризмди сунуштуп, бияка салкын тоолорго алып келүүбүз болот да. Туризм экономиканын кыймылдаткычы боло алат. Эс алуучулардын келиши мейманкана иштеткендерге, тамак аш жайларына, транспорт кызмат көрсөтүү жана башка чөйрөлөргө өз таасирин берет. Ошол эле маалда туристтер үчүн коопсуздук жана тейлөө сапаты да мааниге ээ. Кыргызстанда жыл бою эс алуучуларды кабыл алууга шарттар түзүлүүдө. Ала Тоо резорт долбоору башталган. Ысык көлдө 5 жылдыздуу мейманкана, гольф клуб ачылды, жолдор жасалууда. Туризмден кен байлыкты иштетүүгө тете пайда тапса болот дешет адистер. Жазгүл Сейдахматова, Руслан Бараненко, ЛТР, Бишкек. Өзбекстан менен чек араларды демаркациялоо маалында мурда Өзбекстанга тиешелүү болуп келген 2 айыл Кыргызстанга өткөн.
Учурда аталган аймакта кыргыз өкмөтү тарабынан түзүлгөн жумушчу топ түшүндүрүү иштерин жана каттоо иштерин баштады. Анда ар бир жаран менен жекече сүйлөшүү болуп, кыргыз жарандыгын кабыл алуу жана баш тартуу мүмкүнчүлүгү элдин өзүнө берилүүдө. Чек арада алмашуу жолу менен өткөн айылдан аймактык кабарчыбыз баяндайт. Кыргызстан менен Өзбекстандын чек араларын алмаштыруу процессинин алкагында бүгүнкү күндө Өзбекстандан Кыргызстанга өткөн Чоң Кара айылында жергиликтүү элге түшүндүрүү иштери, ошондой эле Өзбекстандын жарандарына кыргыз жарандыгын кабыл алуу боюнча иш-чара өткөрүлдү. Төрт тарабы кыргыз айылдары менен чектешип турган Чоң Кара айылында 1,5 миңге жакын калк жашайт. Эл буга чейин эле жашаган айылы Кыргызстанга өткөнүн билген. Кыргыз өкмөтү тарабынан жүргүзүлгөн түшүндүрүү иштеринен кийин эл өз ыктыяры менен кыргыз жарандыгын кабыл алуу үчүн арыз бере баштады. Азыркы күндө энди Кыргызстан жараны болушуга даярданабыз. Буга бизге паспорт копия, метрика копия, шолорду Өзбекстан болуп жазылгандарды кыргызчага которуш керек экен. Енді шулардан бир илтимас кылабыз. Бизде дипломлорубузду ham şu настройкасы кылып берип, шетте иштешибизди каалайбыз. Облустук бийлик жана башка тиешелүү мамлекеттик органдардан түзүлгөн жумушчу топ ар бир жаран менен жекече сүйлөшүп, кыргыз жарандыгын кабыл алуу же баш тартуу ыктыярдуу негизде жүргүзүлүүдө. Азыр бардык айылдын тургундары менен жекече сүйлөшүп атабыз. Өзбек мамлекетинде калабы же кыргыз мамлекетинин жарандыгын алабы? Ар бир менен сүйлөшүп өткөндө биринчи биз жарандыкты беребиз. Жарандыкты берип бүткөндөн кийин калган үйүн документи, жердин документи, айдоочулук күбөлүк машиналардын документини этап-этап менен Кыргызстан мамлекетине өткөрүп алабыз. Өзбекстандан Кыргызстанга өткөн Чоң Кара айылында мына ушундай жигит бирим аттуу эс алуу жайы бар. Бул жерде негизинен буга чейин кыргыз жарандары эс алып кеткен. Бүгүнкү күндө ушул аймак толугу менен Кыргызстандын карамагына өттү. Жигит бирим эс алуу жайы дарыянын боюнда жайгашкан тоо астынан булак суусу агып турган жаратылышы кооз жер. Мында эс алуучулардын басымдуу бөлүгү кыргыз жарандары. Балдарга ойногонго бүт шарттар түзүп коюптур. Жакшы. Өзгөчөлүгү эмне? Өзгөчөлүгү тазалыгы мына аттракциондун бардыгы балдарга ошо. Баткенге да ушундай шарттар түзүп берсе жакшы болот балдарга. Ошо. Эми мына бул жер Өзбекстанга карап турган. Өзбекстанга карап турган. Ошо Баткенге Кыргызстанга өттү деген эме бар, маалымат бар, бирок точно билбейбиз биз да. Ошо. Жыл сайын келип турабыз балдар менен. Жигит бирим Совет доорунан бери эле эс алуу жайы болгондуктан кооз жаратылыштан сырткары мында түрдүү оюн зоок аттракциондор жана ашканалар орун алган. Элдин айтымында жигит биримде Фергана өрөөнүндөгү мыкты палоо жасалат. Бар жактан уккан адам келет да. Именно ошол жерде Чоң Караны жигит биримде ашы деп аш үчүн эле келишет. Аш жейишип кетет келип. Аштарыбыз популярный болгон, бар жокко тараган. Баткен эли ham билет жигит биримде ашы десе. Белгилеп өтсөк, Кыргызстанга өткөн Өзбекстандын Чоң Кара жана Таштөбө айылдарында өзбек улутундагы эл менен этникалык кыргыздар жашайт. Бул айылдардын ордуна кыргыз тарап Өзбекстанга чек ара тилкесинен теңме-тең жер берген. Улан Маккамбаев, ЛТР, Баткен облусу. Ош аэропортунда жылына 5 миллион жүргүнчүгө ылайыкталган жаңы заманбап аэробекет курулууда. Комплекс жүргүнчүлөрдүн агымын жеңилдетип, кызмат көрсөтүүнүн сапатын эл аралык деңгээлге көтөрөт. Долбоор өлкөнүн түштүгүндөгү гана эмес, Фергана өрөөнүндөгү туризмден транспорттук логистиканын жана экономиканын өнүгүшүнө чоң түрткү берет деп күтүлүүдө. Жүргүнчүлөрдүн саны боюнча республикада 2-нчи орунда турган Ош эл аралык аба майданына жаңы аэробекет курулууда. Жалпы аянты 25,5 миң чарчы метрде ээлеген комплекстин учурда 50% курулуп бүтүп калыптыр. Аэробекеттин ишке түшүшү менен аба майдандан жылына 5 миллионго жакын жүргүнчүнү кабыл алуу болжолдонууда.
конструкцийный часть деп коебуз. Ал толугу менен бүткөн. Азыр бизде мына витраж көзүңөр көрүп атасыңар, мына жер атрюм деп коет, ушуларды жабуу иштери башталып атат. Анан кийин мына сырттары полный дагы витраж менен капталат. Ошол жумуштар ошолор башталып атат да. Андан кийинки бизде ички отделочный работа деп коет. Комнаттарды, бөлүмдөрдү кайрадан жакшынакай кылып бөлүп, жумушу аябай жакшы, где-то бир ал жумуштарыбыз где-то азыр 60-70%ке даяр болуп калды десек болот. Параллельно кетип аткан водопровод, канализация, вентиляция, отопление жумуштары частично кетип атат. Подвал частына бизде вентиляциясы толугу менен бүткөн. Ар биринчи этажда өтүп өзүңүздөр көрүп атасыздар. Мына көрүнгөн трубалар, пожарный трубалар жана водопровод трубалары. Жаңы аэробекет 2 кабаттуу болуп, жер төлөсү менен курулуп жатат. Негизги 6 блоктон турат. Жаңы терминалда жүргүнчүлөр үчүн кенен зал, заманбап каттоо жайлары, фудкорт, эс алуу жайлары каралган. 600 орунду автоунаа токтотуучу жай каралган. Анын айландырылган жолдору бар. Машинаны кирип чыгуусу айлама жолу бар. Андан сырткары бул объектинде биздин аэропортубузду суу менен камсыздоо боюнча 500 кубтук жанагы суу кампасы курулду. Азыр ошонун монтаж иштери толук бүтүрүлдү. Ош аймагы сейсмикалык жактан активдүү зонада жайгашкандыктан мындай стратегиялык объектилер үчүн коопсуздук эң башкы орунда турат. 30 жылдан 32 жылга чейин эмгек кылсам курулуш тармагындачы эң күчтүү жана сейсмикага туруктуулугу берилген боюнча жакшы объектилерден курулду деп эсептейм да. Эл аралык деген талапка жооп бере турган дагы бир далил катары аэробекеттин 2 кабатына Ош аэропортунун тарыхында алгачкы жолу жүргүнчүлөрдүн учуп конуусу үчүн ылайыкташтырылган жабык типтеги өтмөктепки шыдалыштуу 2 кабатка курулганы турат. Ошондой эле бул кабаттарга чыгуу үчүн жүргүнчүлөр үчүн 6 лифт жана 6 эскалатор каралган. Жаңы аэробекеттин долбоору курулуш архитектура жана турак жай коммуналдык чарба министрлигинин шаар куруу жана архитектура департаменти тарабынан иштелип чыккан башкы подрядчы катары Кыргыз курулуш мамлекеттик ишканасы иш алып барууда. Долбоор Кыргызстан аэропорттору ачык акционердик коомунун өз каражатынын эсебинен жүргүзүлүүдө. Аэробекеттин ишке түшүшү менен аба майдан чоң бортторду да кабыл алып баштайт. Бул үчүн аба майдандын учуп конуу тилкеси 400 метрге чейин кеңейтилүүдө. Ошондой эле чоң бортторду токтоп туруучу атайын токтотуучу жай дагы салынууда. Жаңы комплекс эл аралык каттамдарга кызмат кылса, эски имарат ички каттамдарга калат. Ош эл аралык аэропорту түштүктөгү гана эмес, Фергана өрөөнүнүн негизги транспорт түйүндөрүнүн бири. Аба майдан Борбор Азия, КМШ мамлекеттери жана башка региондордун ортосундагы маанилүү байланышты камсыздайт. Миргүл Бокошова, Бектур Калбек уулу, ЛТР, Ош. Өзгөчө корголуучу жаратылыш аймактарынын аянтын кыскартууга 20 жылдык мораторий киргизүү сунушталууда. Президенттин жарлыгынын долбоорун жаратылыш министрлиги коомдук талкууга чыгарды. Ага ылайык мамлекеттик жаратылыш коруктары улуттук парктардын аянтын кыскартууга жол берилбейт. Толугураак кесиптешим улантат. Кыргызстанда өзгөчө корголуучу жаратылыш аймактарынын аянтына 20 жылдык мораторий киргизүү сунушталууда. Долбоорду учурда жаратылыш министрлиги коомдук талкууга чыгарды. Ал коруктар жана жаратылыш парктарынын аянттарынын кыскарып кетпешин алдын алууну көздөйт. Бул эмне үчүн жүргүзүлүп жатат? Жүргүзүлүп жатканын себеби биз ошол өзгөчө корголуучу жаратылыш аймактардын макамын дагы бир рет күчтөтүп коелу деген багытта жүргүзүлүп жатабыз. Ар бир өзгөчө корголуучу аймакта көйгөйлөр бар. Аны биз жаап жашырбай эле массалык маалымат каражаттарынан чыгып келебиз. Ал көйгөйлөрдү чечүүнүн үстүнө иштеп жатабыз. Долбоор коруктарды жана жаратылыш парктарынын аянтын кыскарып кетпешин гана алдын алат. Ал эми туристтердин баруусуна жана илимий изилдөөлөргө эч кандай тоскоолдук жаратпайт. Өзгөчө корголуучу жаратылыш аймактарынын ичинен ар биринин өзүнүн алкактык мүмкүнчүлүктөрү бар да, ошол мисалы үчүн эч кимди киргизбей бир илимий иш-чара жүргүзүүчү аймак, анан бир чектелген чарбачылык иштерге мүмкүнчүлүк берген аймак, анан туристтик рекреациялык аймак деп өзү ичинен зоналарга бөлүнөт. Ал боюнча эч кандай көйгөй болбойт. Болгону биз президенттин жарлыгы менен кыю салсак деп үмүттөнүп турабыз, анан ошол категорияларын төмөндөткөнгө гана. Өлкөдө 10 өзгөчө корголуучу корук, 13 жаратылыш паркы бар. Адистердин айтымында биотүрдүүлүктү сактоодо алардын ролу чоң. Андагы байыралган жаныбарлар жана өсүмдүктөрдү келечек муунга жеткирүүгө милдеттүүбүз. Ал эми коруктардын саны көбөйүп, аянты дагы кеңейиши керек. Коруктар мындан арда көбөйтүлүш керек, себеби барган сайын
ешқандай адамдар көбейіп жатпайбы, жер сарып жатат дегендей. Барған сайын айрым өсімдіктер мен жануарлар жоқ болып қорқыныштан тұрады да. Мысалы мына Баткен жақта жана варан деп қойып білесіңдер да, ешкімерде. Ошо сан жағынан азаюуда. Мына ошол жерлерге, бар жерлерге заказдыктарды уюштуруш керек да, зоологический заказник. Мисалы, эгерде жануар болсо зоологический заказник болот, өсүмдүктөр болсо, жана мисалы гүлдөр жок, ал жерде ботаникалык болот. Эгерде ошол жерде мисалы жок болуп бараткан дарактар болсо, ал болсо лесной заказник деп коет, токой корттары уюштурулуш керек. Кыргызстанда өсүмдүктөрдүн жана жаныбарлардын 26 миңден ашуун түрлөрү катталган. Алардын айрымдары кызыл китепке киргизилип, корголуп келет. Сейрек кездешкен өсүмдүк жана жаныбарлардын көпчүлүгү коруктардын аянтында. Ал эми 20 жылдык мораторий алгачкы ирет киргизилмекчи. Бакберди Баязбеков, Чыңгыз Талантбеков, ЛТР, Бишкек. Балыкчы Бөкөнбаев Каракол унаа жолу өз убагында реконструкцияланып бүтөт. Транспорт жана коммуникациялар министри Талант Солтубаев курулуштун жүрүшү менен жеринен таанышып, жолду өз мөөнөтүндө жана сапаттуу жасалышы керектигин тапшырды. Долбордун жалпы узундугу 141 чакырымды түзөт. Реконструкция аяктагандан кийин бул тилке 4 тилкелүү, заманбап жана коопсуз жолго айланып, унаа кыймылы үчүн пайдаланууга берилет. Ал эми Бишкек-Ош багытында ылдам жүрүүчү поезд каттамын ишке киргизүү мүмкүнчүлүгү каралууда. Мындай поезд эки шаардын ортосундагы жолду 6-8 саатта басып өтүшү мүмкүн. Кыргыз темир жолу ишканасынын маалыматына ылайык, бул долбоор өлкөдөгү транспорттук жүктү азайтып, жүк ташуулардын бир бөлүгүн темир жолго өткөрүүгө шарт түзөт. Ошондой эле Бишкек Балыкчы багытындагы поезддин жүрүү убактысын кыскартуу мүмкүнчүлүгү да каралып жатат. Адистер темир жол каттамдарын өнүктүрүү, өлкөнүн транспорттук мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүүгө жана аймактар аралык байланышты жакшыртууга багытталганын белгилешет. Нарын облусунда сугат суусун үнөмдүү пайдаланууга багытталган иштер уланууда. Акыркы 2 жылдан бери каналдар менен арыктарды бетон менен каптоо иштери жүргүзүлүп, суунун коромжусу азайып жатат. Адистердин айтымында бул ыкма сууну үнөмдөп, ирригациялык системанын натыйжалуулугун жогорулатууда. Кененирээк аймактык кабарчыбыз Бөлөкбай Шеримбеков баяндайт. Бала кезинен эле дыйканчылык түйшүгүн тарткан Жүрсүнбек Мамбеталиев өзүнө тиешелүү айдоо аянттарын болгону бир гана жолу сугарат. Жок, бул анын жалкоолугу эмес. Тек гана өзү мекендеген Жумгал районундагы Лама айылдагыларды суу менен камсыздаган Беларык каналынын тамтыгы эч ак чыккандыктан мөңгү суусунун көбү текке кетет. Дагы жакшы, алардын бактыларына 8 чакырымдык ушул объектиге бетон төшөлмөлөрүн жаткыруу жумуштары башталды. Ага ламалыктар улуу, кичүү дешпестен баарысы жапырт кол кабыш кылышууда. Буюрса жакшы болот го, полотно деген жакшы неме экен. Мындан бери 20 жыл мурун 10 жылдан бери суу жетпей калып, жасында эле 20 күн ага эле андан акпай калып аткан. Ар ким өсүш урууга бөлүнгөн топтор келип иштеп атабыз. Өсүш жумушу бизге 650 метр бөлүнгөн, ушуну буюрса бүгүн эртең бүтөбүз. Жабыла көтөргөн жүк жеңил маанайындагы жогоруда аракеттерге мамлекет казынасынан 50 миллион сом каралган. Аны өздөштүрүү милдети жүктөлгөн Жумгал райондук суу чарба башкармалыгынын техникалары учурда бир эле убакта каналды тазалоо жана ага карай кеткен жолду салуу менен алек. Ал эми көпчүлүккө жаңылык иштин сырларын атайын окуулардан өтүп келген мурап Залкар Мундузбек уулу үйрөтүүдө. Бетонополотно боюнча былтыр эмеге семинарга катнашууга барып келгенбиз. Ошол жерден ушул бетонополотнону чыгарган компаниянын өкүлдөрү, Кыргызстан өкүлдөрү келип бизге бир сыйра көргөзүп берип, иш жүзүндө, практика жүзүндө үйрөтүшкөн. Бул башка тиги монолитке караганда, плитага караганда төшөлүшү дагы жакшы, оңой экен. Суунун жолдон сиңип кетүү коркунучун 70-80% азайтып берет экен. Кур аякка бата жүрбөйт демекчи, өздөрүнүн пайдаланууларындагы каналды жаңыртып жатышкан ламалыктарга эмгек катары Прондун азык-түлүк программасы бөлүгөн ун жана өсүмдүк майлары берилмекчи. Анткемнен узундугу 8 чакырымга созулган Беларык каналына бетон төшөлмөлөрүн жаткыруу бир катар кыйынчылыктар менен коштолуп келет. Маселен, мына ушул аталган участкада мына мондай таштак жерлер өтө эле арбын. Андыктан убакыттын көбү мына ушул жерди казып, кайра иретке келтирүүгө кетет.
Дейингиси буга чейин өлкөдө мындай узун аралыкка бетон төшөлмөлөрдүн жаткырылгандыгын көңүлгө түшсөк, Беларык каналы өлкөнүн ирригациясындагы ири долбоорлордун биринен болуп калчудан. Ошол эле учурда Жумгал районунда буга чейин аткарылган азын оолак иштер жана келечек пландар бар. 2025 жылы Жумгал айылында Чолок каналына 1,5 километр жаткырганбыз. Дагы 2026 жылга титулдук планга Жумгал айылында Чолок каналы 1,5 километр кирген. Ошондой эле Башкуанды айылында Орто Терек каналына 1,5 километр. Жалпы бул Беларыктан тышкары дагы 3 километр бетон төшөлмөсүн төшөйбүз. Сугат жана ирригация түйүндөрүн жакшыртуу максатындагы ушундай эле иштер Нарын облусунун бардык райондорунда аткарылууда. Ошону менен бирге эле Ным топтоодо биринчи жолу жамгырлатып жана тамчатып сугаруу системасы колдонулмакчы. Бөлөкбай Шеримбеков, Айдын Төлөбеков, ЛТР, Жумгал району. Кышы катаал Нарын шаарында имараттарды күн энергиясы аркылуу жылытуу долбоору ишке ашырылууда. Алгачкы тажрыйба катары мындай система Ататүрк балдар бакчасына орнотулуп, күн панелдери жана атайын жылуулук насостору аркылуу имаратты жылытууга мүмкүнчүлүк түзүлдү. Жаңы ыкма көмүр жагууну талап кылбайт, экологияга зыян келтирбейт жана чыгымдарды азайтууга багытталган. Буга чейин бакча бир кыш мезгилинде 100 тоннага жакын көмүр пайдаланса, эми жылуулук күн энергиясынын эсебинен алынууда. Учурда мындай системаны башка социалдык объектилерге киргизүү үчүн облус боюнча 3 долбоор даярдалып, аларга жеңилдетилген шартта каржылоо каралууда. Келечекте бул ыкма аймактагы социалдык мекемелерде кеңири колдонулары күтүлүүдө. Жылуулук насосунун өзгөчөлүгү аба менен абаны гана ысытат дагы. Бул жерде эч кандай зыяндуулугу жок. Бул ошонун щити, бул автоматы көтөрүлүп турат, азыркы учурда иштеп атат. Азыр 20 миллион сомго чейинки 3 долбоор бизде даяр. Буюрса ушул бүгүн эртең каржылайбыз деп турабыз. Быйылкы жылга Кыргыз Республикасынын ошо өкмөттүн министрлер кабинетинин токтомунун негизинде 1,5 миллиард сом акча бөлүнүп берилди биздин мамлекеттик финансылык холдингке. Ошол боюнча бүгүнкү күндө бардык областтарда жумуштар жүрүп атат. Ош шаарынын Манас Ата муниципалдык аймагында кызматтык милдетин аткарып жүргөн тазалык кызматкери белгисиз жарандын кол салуусуна кабылган. Окуядан кийин ал медициналык кароодон өтүп, укук коргоо органдарына арыз менен кайрылган. Эки тараптын пикир келишпестигине эмне себеп болгон? Темага кабарчыбыз токтолот. Өткөн аптанын ишембисине караган түнү Ош тазалык муниципалдык ишканасынын кызматкерине карата белгисиз жаран тарабынан мыйзамсыз аракет жасаган тасма тараган. Окуя болгон жерге барып, бирок унаадан түшпөй отуруп алган кайгуулуу кызматкерлеринин кылыгы социалдык тармактардын колдонуучуларынын катуу сынына кабылган. Натыйжада Ош шаардык ички иштер башкармалыгы тасмадагы жарандын өздүгүн аныктоо боюнча тергөө камсыздалганын жана окуяга жеринде чара көрбөгөн милиция кызматкерлерине карата атайын териштирүү башталганын маалымдады. Ошол тазалык кызматында иштеген кызмат эже Ош шаардык иштер башкармалыгынын Акбар милиция бөлүмүнө арыз менен кайрылып, азыркы учурда арызы катталып текшерүү иштери башталды. Ал эми жана ошол жерде кээ бир талкуу жаралып атат. Патрулдук милиция кызматтарынан эч кандай реакция көрүлгөн жок, ал түшкөн жок машинадан деп. Бул боюнча патрулдук милиция кызматынын жетекчилиги ал кызматкерлерге карата текшерүү иштерин баштап, азыркы учурда текшерилип жатат. Алардын кызматы анын көкүрөгүндө боди камералар бар жана башка автомашинасында камералар бар. Ошолор каралып, азыркы учурда текшерүү жүрүп жатат. Ал арада белгисиз жаран тарабынан мыйзамсыз аракетке кабылган Ош тазалык муниципалдык ишканасынын кызматкери Карачач Уркиева укук коргоо органдарына арыз менен кайрылды. Жабырлануучунун айтымында шектүү аны бир нече жолу уур тепкиге алып, денесине залал келтирген. Мен 3-тө чыккан элем. 3:30-дарда Космо паркынын аркасындагыны шыпырып алайын деп турганда бир алкашка аял келип менден зажигалка сурады. Зажигалка бер деди. Менде зажигалка жок дедим. Жок десем, сен неге мага зажигалка бербейсиң? Беришиң керек. Мен сени өлтүрүп ишерге көмүп койсом да эч ким сени таппайт деди. Ичиме тепти 4 жолу. Бирок өзүм тамак ичпей 2 күн жүрдүм. Кече укол алып, бүгүн жакшымын. Кыйла эле. 2,5 укол алып атам. Кече кичине укол алганга бүгүн жакшы.
Ош тазалык муниципалдык ишканасы окуяны өкүнүү менен кабыл алганын билдирет. Кызматкерлердин коопсуздугу, алардын укуктарынын корголушу боюнча тийиштүү иш-аракеттер алып барылаарын билдирет. Жагымсыз окуялардын алдын алуу боюнча атайын иш мерчемдери бекитилгенин ырастайт. Бул боюнча бизде ТБ жана ишкананын юристи иш алып барып атат. Сөзсүз түрдө чара көрүлөт. Эже азыр өзү Акбурун милицияханасына арызын жазып атат. Биздин юристтер менен эми Оштун милициясы менен чогуу иш алып барышат. Тазалык кызматкерлерине карата мындай жоосунсуз аракет биринчи ирет катталып жаткан жок. Буга чейин катуу ылдамдыкта келе жаткан унаанын айдоочусу түнкүсүн көчө шыпырып жүргөн кызматкерди өлтүрө сүзгөн учур катталган. Эртөштүк Нурбек уулу, Нурсултан Абдикарим.